Саламатсыздар урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Рajab каналы. Бүгүнкү сабакта Python программалоо тилине киришүү. Программалоо тилдери жана программа. Компьютерлер уникалдуу түзүлүштөр. Көпчүлүк аларды акылдуу машиналар деп аташат. Бирок бул компьютерлер ойлонуп жана чечим кабыл ала алат дегендикке жатпайт. Чындыгында машиналар аларга программа түрүндө киргизген нускамаларды гана аткарууга жөндөмдүү болушат. Ал эми аларды мына биз адамдар киргизебиз. Компьютер керектүү аракеттерди аткарыш үчүн силер ага программа деп аталган өтө так жана түшүнүктүү нускамаларды киргизишиңер керек. Ар бир нускама аткаруучунун, башкача айтканда, компьютердин командалар системасына кириши керек. Эгерде нускама туура эмес жазылса, компьютер аны аткара албайт жана катаны чыгарат. Программалар алгоритмдердин негизинде түзүлөт жана программалоо тилдеринде жазылат. Ошондуктан алгоритмди, идеяны ишке ашыруучу метод же схема катары, ал эми программаны аны ишке ашыруучу конкреттүү каражат катары аныктаса болот. Биз күнүгө колдонуп жүргөн көптөгөн приборлор жана мобилдик түзүлүштөр программалар менен башкарылат. Компьютер өз алдынча эч нерсе ойлоп таба албайт. Бул түзүлүштөр программалоочулар жазган кадамдуу нускамаларды гана аткарышат. Ар бириңер өзүңөрдүн программаңарды түзүүгө үйрөнсөңөр болот. Ал үчүн программалоо тилин издешиңер керек. Бүгүнкү күндө бири-биринен айырмаланган жана бири-бирине окшогон өтө көп программалоо тилдери бар. Ушул ар бир программалоо тилдерин ар кандай маселелерди аткаруу үчүн колдонсо болот. Төмөндө кээ бир популярдуу программалоо тилдери жана алардын колдонуу максаттары көрсөтүлгөн. Java программалоо тили. Компьютерлерде, мобилдүү телефондордо жана планшеттерде иштей алат. Башкача айтканда, биз күнүмдүк мобилдик телефондордо колдонуп жүргөн бардык приложениялар мына ушул Java тилинде жазылат. JavaScript интерактивдүү веб-сайттарды түзүү үчүн колдонулган программалоо тилдери. C++ компьютердик операциялык программаларды түзүү үчүн кубаттуу программа. Python ар кандай максаттар үчүн туура келген тексттик тил. Python программалоо тили. Python программалоо тили бул жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн да жеткиликтүү болгон ар түркүм багыттагы программаларды түзүү үчүн колдонулган программалоо тили. Python коду оңой окулат. Ал эми интерактивдүү кабакчасы болгон программаны киргизип, ошол замат жыйынтыгын алганга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө бул программалоо тилинде банктар, телекоммуникациялык компаниялар үчүн программалар жазылат. Көптөгөн аналиттер маалыматтар менен дал ушул тилде жардамы астында иштешет. Өтө жөнөкөй синтаксистин натыйжасында бул тилде программалоо баштоо өтө жеңил. Python тилинде программалоо үчүн өзүңөрдүн компьютериңерге акысыз программалоо чөйрөсүн орнотушуңар керек. Аны Python.org сайтынан жүктөп алсаңар болот. Ал үчүн өзүңүздөр каалаган кайсы браузерди колдонсоңуздар, ошол браузерге кирип, издөөчү жерине Python скачать деп жазсаңыздар, жыйынтыгында чыккан биринчи сайтка эле кирсеңиздер, ал жерде Download Python деген кнопка бар. Мына ушул кнопканы басуу менен өзүңүздөргө көчүрүп алсаңыздар болот. Бул программаны көчүрүп алгандан кийин программаны Python тилинде командаларды жазуу, сактоо жана аткаруу үчүн төмөнкү кадамдарды жасоо керек болот. Биринчи кадам
IDLE'ni ишке киргизүү. Ал үчүн бизге программа Python папкасына кирип IDLE'ни ишке киргизебиз. Төмөндөгүдөй экран ачылат. Экинчи кадам жаңы файлды түзүү. Жаңы файлды түзүү үчүн файл менюсунан New File командасын басабыз. Үчүнчү кадам программаны киргизүү. Мисал үчүн ушул программаны киргизип дейли. Төртүнчү кадам ушул программаны сактоо. Ал үчүн файл менюсунан Save кнопкасын же болбосо Save As кнопкасын басабыз. Жана программанын атын жазабыз. Программаны сактагандан кийин 5-чи кадам программаны ишке киргизүү. Ал үчүн Run менюсунан Run Module командасын тандайбыз. Биздин программанын жыйынтыгы. Салам сөзү экранга чыкты. Ушуну менен биз өзүбүздүн биринчи программабызды Python тилинде жасап алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Келесі сабакта амандашканча сак саламатта болуңуздар.